Аламдардын Роббиси Аллахка алкышмактоолорду айтабыз. Жана анын пайгамбары Мухаммадка Аллахтын салам салаваттары болсун. Адам ата менен Хава эне бейпилдикте бейиште жашап жүрүштү. Ал экөө кыйынчылык, тар жашоо, коркуу деген эмне экенин билишпейт эле. Күнү түнү иштеп жер алып там салат элем. Тамак ашка акча табыш керек эле дегенди да билишпейт эле. Түйшүгү жок, баардыгы бекер, каалаганы бар жыргалчылыкта жашап жүрүштү. Күндөрдүн биринде ал экөөнү шайтан азгырып, Аллах Таала тыйган дарактын мөмөсүн жедиртип коет. Мына ошол себептен алар бейиштен да чыгат. Ал эмне дарак экендигинде сахабалар жана аалымдар ар кандай ойду айтышкан. Улуу сахабалар Ибн Мас'уд, Ибн Аббас радыйаллаху анхума булар ал дарак жүзүмдүн дарагы. Мына ошондуктан бизге шарап ичүү да арам кылынган деп айтышкан. Абу Малик менен Катада айткан. Ал машак жана анын данынын көлөмү бир чоң уйга барабар. Ал балдан таттуу жана майдан жумшак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: адам атанын боюнун узундугу 60 чыканак. Ал эми далысынын кеңдиги 7 чыканак болгон. Эгер метр менен эсептей турган болсок, боюнун узундугу болжолу 37 метр, далысынын кенендиги 4 метрге барабар. Ошондуктан анын убагындагы мөмөлөр салыштырмалуу өтө чоң болгон. Ибн Журейч кээ бир сахабалардын мындай деп айтканын риваят кылат. Ал анжир дарагы. Ибн Атия айтат: бул келген кабарлар тастыкталган кабарлар эмес. Бул айтылган ойлордун туурасы Аллах Таала арам кылган нерсени Адам алейхиссалам жеп алганы. Имам Аль-Валиди айтты: бизге белгилүүсү ал сыноо дарагы болгон. Ал даракты эмне себептен улам жеп алышты? Адам атаны жаратып, ага периштелердин баарысын сажда кылгыла деп буйруганда, баардыгы сажда кылып, бир гана иблис баш тартат. Бул тууралуу Аллах Таала мындай деп айтат: «Валакоду холаконакум сумма соварнакум». Биз силерди жараттык. Андан кийин силерге келбет бердик. Сумма кулна лил малаикати исджуду ли Адам. Андан кийин периштелерге айттык, Адамга сажда кылгыла. Фасажаду. Баардыгы сажда кылышты. Илля иблиса лам якун минас сажидин. Бир гана иблис сажда кылуучулардан болбоду. Ошондо Аллах Таала айтты: «Ма манаака алла тасджуда из амартук». Мен сени буйруганда сажда кылганга эмне тоскоолдук кылды? Иблис айтты: «Ана хойрум мин». Мен андан артыкмын. Холакотани мин нар. Сен мени оттон жараттың. Ва холактаху мин тин. Аны болсо ылайдан жараттың. Ошентип иблис бир заматта Аллах Тааланын буйругунан баш тартты. Мени Аллах Таала жазалабайт деп ойлоду. Бирок Аллах Таала ким ага баш ийбесе жазалайт. Периште болобу, пайгамбар болобу, айтор анын буйругунан баш тарткандар сөзсүз жазаланат. Ал эми биз жөнөкөй адамдар Аллахтын буйругуна баш ийбесек, акыретте абалыбызды элестетүү өтө кыйын. Иблис текеберчилик кылган үчүн Аллах Таала аны бейиштен чыгарат. Сен бул жерде текеберчилик кылып жүрүүң мүмкүн эмес деп бейиштен чыгарып тозокко киргизет. Иблис тооба кылып, Аллахтан кечирим сурап, анын буйругуна баш ийсе, анда Аллах Таала сөзсүз кечирмек. Ал кечиримдүү жана ырайымдуу, акыйкатта ал боорукер зат. Ал күнөөсүнө тооба кылып, кечирим сурабастан акыр кыяматка чейин мага мөөнөт бер деп суранат. Аллах Таала анын сураганын орундатып, акыр кыяматка чейин мөөнөт берет. Ошондо иблис айтат: сен мени бейиштен айдап салганың үчүн сенин туура жолуңда адам балдарын дайыма күтүп отурам. Сумма лаатияннахум мин байни айдихим ва мин холфихим. Андан соң алардын алдынан жана аркасынан келем. Ва ан айманихим ва ан шамаилихим. Оң жагынан жана сол жагынан адаштырганы келем. Ва ла таджиду аксарухум шакирин. Ошондо сен алардын көпчүлүгүн шүгүр кылган, сага ибадат кылган абалда таппайсың. Ошол күндөн тартып иблис бизге ачык душман болду. Жана ал душмандыгын жашырган эмес. Адам атанын айынан бейиштен куулуп чыкты. Акыр кыяматка чейин адамдарды түз жолдон адаштырамын деп ант ичти. Аллах Таала шайтанга азгыра тургандай өзгөчө жөндөн берди. Жана ал адамдын тамырында каны менен кошо жүрөт. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Инна шайтан яжри мин ибни Адам маджраддан. Чындыгында шайтан адамдын кан тамыры менен жүрөт. Биз ойго болсок да, уктап жатсак да, ал бизди адаштыруу менен алек. Өзү менен кошо тозокко алып киргенге аракеттенет. Канткенде булар алданат деп
биздин алсыз жактарыбызды издейт. Мына ошондуктан Адам ата менен Хава энени азгырып, аларды алдап, Аллах арам кылган дарактын мөмөсүн жедирет. Эң биринчи Хава энебиз жеп алат. Шайтан Хава энени азгырып баштаганынын себеби аны азгыруу оңой экенин билген. Аялды азгырып алгандан кийин эркекти азгырып алуу оңой экенин да түшүнгөн. Шайтан Хава энеге айтат: "Силер бул дарактын мөмөсүнөн тыйылганыңардын себеби, эгер бул дарактын мөмөсүн жеп алсаңар, анда түбөлүктүү болосуңар." Шайтан билет эле Адам ата менен Хава эне түбөлүктүү болгусу келишкенин. Ошондуктан алар жакшы көргөн нерсе менен азгырып алдады. Эгер адам баласы бир нерсени өтө жакшы көрүп калса, ал нерсе ал адамды сөзсүз сокур кылып коет. Хава эне Адам атага шайтандын сөздөрү тууралуу айтып бергенде, ал Аллахтын арам кылганын эстетет. Бирок шайтан алдаганын токтотпой, Хава энени алдап, аракетин уланта берди. Акыры азгырыкка алданган Хава эне Адам атага мындай деп айтты: "Мен сенде мурда жейм. Эгер мага зыяны тийсе, сен аман каласың" дейт да жеп алат. Жегенден кийин ал эч нерсе болбойт. Эми Адам сен же дейт. "Мына мен жегенден кийин эч нерсе болгон жокмун" дейт. Адам алейхиссалам да ал мөмөнү жейт. Экөөсү тең жегенде гана толук күнөөкөр болушат. Себеби Аллах Таала айткан: "Вала тaqraба хадиhi шажара". Экөөңөр бул даракка жакындабагыла деп экөөнө тең кайрылып, экөөнү тең тыйган. Ошол себептен Аллах Таала Хава энени дароо жазалайм дебеди. Качан Адам ата кошулуп жегенде гана кайрылды. Аллах Таала экөөнө мындай деди: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Биз алдын Адамга буйруганбыз, бирок ал унутуп койду. Анын чечкиндүүлүгүн көрбөдүк. Адам эмнени унутту? Шайтан душман экенин унутту. Аллах Таала Адам атага айткан эле: "Факулна я Адам, эй Адам, инна хада адуун лак ва ли заужик". Бул иблис сенин жана сенин аялыңдын душманы. Фала юхриджаннакума минал джаннати фаташқа. Экөөңөрдү бейиштен азгырып чыгарып койбосун, бактысыз болуп каласың. Чынында эле Адам ата унутту. Ал чыныгы душманын унутуп, ага алданды. Иблис болсо токтоп калбастан канчалаган адамды азгырып, өзү менен кошо тозокко алып кетип жатат. Адам ата менен Хава эне кылган күнөөлөрүнө тооба кылышты. Коля роббана заламна анфусана. Ал экөөсү айтышты: "О Рабби, биз өзүбүзгө өзүбүз зулумдук кылдык. Ва ин лам тагфир лана ва тархамна. Эгер сен бизди кечирип өз ырайымыңа албасаң, ланакунанна минал хосирин. Анда биз кыйроого учурагандардан болобуз." Аллах Таала Адам атага эскертип айткан: "Иблис, шайтан силердин душманыңар. Ал силерди тозокко киргизгенге бүт аракетин жумшайт. Силер аны укпай мени уккула. Силер аны ээрчибей мени ээрчигиле." Аллах Таала Куранда айтты: "Фаталакка Адаму мин раббихи калимат фатаба алейх. Иннаху хуат-таввабур рахим." Адам Раббисинин сөздөрүн кабыл кылды жана Аллах аны кечирди. Чындыгында ал тообону кабыл кылуучу жана ырайымдуу. Аллах Таала алардын тообосун кабыл кылды. Алардын кылган күнөөсү себептүү ал экөөнү жер бетине түшүрдү. Бүткүл адамзатына сыноо жашоосу мына ушинтип башталды.